This year, the strongest storms are already beginning to cause concern. A strong hail the size of tennis balls for Assalamu alaikum урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Испанияда, Италияда болуп жаткан эң коркунучтуу мөндүрдүн көлөмүн көрүп, сиз да таң каласыз. Албетте видеого лайк басып, жана биздин каналдагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер. Азыр мен Испаниядагы, Италиядагы Аллахтын кереметин көрсөтөмүн. Европага асмандан таштар түшөт. Италия менен Испания жабыркады. Жамгыр кайда болбосун жамгырдын каргышка калган жана керексиз түрү болуп, эгинге, кээде малга, мүлккө жана адамдарга чоң зыян келтирет. Кээ бир учурларды эске албаганда, бул орто кеңдиктин феномени жана кенен кур боюнча пайда болот. Европанын кээ бир аймактарында мөндүр өтө үзгүлтүксүз жаады. Быйыл эң катуу борон азыртан эле тынчсызданууну жаратып жатат. Теннис тобунун көлөмүндөй болгон катуу мөндүр биринчи Испанияга тийди. Машиналар менен бактарактар катуу жабыркады. Өзгөчө мөндүрдөн Кастелон шаары жабыр тартты. Күн күркүрөөсү муну менен эле бүткөн жок. Жаңы күчкө ээ болуп, алар Италияга ого бетер күч менен сокку беришти. Элдер асманын таштардан жашынууга аракет кылып чуркашты. Порденоне шаар бир нече саатка кыймылсыз калды. Климаттын өзгөрүшү же жөн эле туруксуз аба ырайы адамды аба ырайынын коркунучтуу жүрүм туруу менен жөнүндө ойлонууга мажбур кылат. With a few exceptions, it is a phenomenon of middle latitudes and occurs over a wide belt. In some European areas, hail is altogether too regular in frequency. This year, the strongest storms are already beginning to cause concern. A strong hail the size of tennis balls first hit Spain. Cars and trees were badly damaged. The city of Castellón was particularly damaged by the hail. The thunderstorms did not stop there. Having gained new strength, they struck with even greater force on Italy. People ran trying to hide from stones from the sky. The city of Pordenone was immobilized for a couple of hours. Climate change or simply unstable weather gives already thinking about the terrible behavior of weather disasters.